Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Албетте намаз окуган жакшы, Аллах субхана таала ушул ибадатта бекем кылсын. Анан ошо илишкен балдарга даават кылып, ошолорго жакшы насаат айтып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып жүрсө болот. Эгерде адам баласынын мындай нерсе колунан келбейби, анда алар менен аралашпаш керек. Сөзсүз түрдө адам баласы өзү жакшылыкка жеткенден кийин ошо жакшылык башка бирөөгө жеткириш керек. Ошондой достору болсо, ошондой туура эмес балдар болсо, ошолор жакшылыкка чакырыш керек. Эртең бүгүн деп кечиктирип койгон болбойт. Кийин айтам, шашпай айтам деген болбойт. Ошо билер замат ошону үйгө чакырып болобу, жолугуппу, досторум, динге келели, намаз окуйлу, ар бир баленин башаты болгон аракты таштайлы, мындай ишке барбайлы деп ошо даават кылып чакырыш керек. Анан ошондо адам баласы туура жолдо деп эсептелет. Анан жөн эле алар ичсе берсин, мен эчтеке кылбайм деп жанында жүрө берген болбойт. Бир күнү болбосо ошолордун таасири тийип, алда бала адашып кетиши ыктымал. Ошондуктан ошондой акыбалга жетип кала электен мурун ошол адамдарга таасир этип даават кылыш керек. Эгерде ал кабыл албаган жаман адам болсо, ал өзү эле кача баштайт. Ал бала аларды таштап кетпестен, алар өздөрү качып, ошондой диндар жакшы адамдарды жактырбай баштайт, эгерде алар чындыкты каалабаган болсо. Анан ошентип альхамдулилля жаман адамдар болсо алардан кутулат, анан өзүнө окшогон жакшы досторго жолугат дагы жашоосун дин менен уланта берет иншалла.